Кыргызстан тоолуу өлкө. Өлкө аймагынын 90% тоолор ээлейт. Туристтер жайкысын Кыргызстанга ысык көл үчүн келишсе, кышкысын лыжа тебүү үчүн саякатташат. Лыжа тебүү сезону дал ушул ноябрда башталып, апрелге чейин уланат. Быйыл сезон ушул апта соңунда ачылаары маалым болду. Жакынкы күндөргө карата лыжа тебүүнү баштоо үчүн аба ырайы кандай шарт түзөт? Бул туурасында мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Атлантикадан чыккан жаандуу циклон Европа жана Азия өлкөлөрүндө бир жумадай жүргөн болчу. Ал эми азыр булуттар таркап, Орто Азия өлкөлөрүндө күн чайыттай ачылып, абанын температурасы жогорулады. Кар тоолуу аймактарда гана жаашы күтүлөт. Мисалы, бизге жакын жайгашкан Кытайдын Ак Суу жана Урумчи шаарында 4 күн жаан төктү. Азыр бул шаарларда күн ачылып, түнкүсүн асманды булут каптайт. Казакстандын Астана шаарында кар дагы эле токтой элек. Шаар түз жерде жайгашкан үчүн бул жерде абанын температурасы суугураак келет. Бирок буга салыштырмалуу Алматы шаарында күн жылуу болот. Бул жердин климаты жылуу болгонуна байланыштуу кар жаа элек. Эртең да күн ачылып жылуу болот. Өзбекстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу күн ысыйт. Эртең Фергана, Ташкент жана Нукус өрөөнүндө күн чайыттай ачылып, туристтер үчүн ыңгайлуу климат болот. Себеби өлкөдөгү климат жайында өтө ысык болсо, көз айларында жагымдуу салкын болот. Мындай климат кошуна өлкөлөрүнө таасирин бербей койбойт. Мисалы, Өзбекстанга жакын Түркменистандын Дашогуз өрөөнүндө абанын температурасы Нукуска салыштырмалуу 1 градуска эле жогору. Жаан жаабайт. Борбор шаары Ашхабадда Дашогузга салыштырмалуу 6 градуска жылуу. Себеби Африкадан жылуу климат бул жерге чейин жетиши мүмкүн. Тажикстанда кандай аба ырайы күтүлөт? Мисалы, Борбор шаары Душанбеде күн ачык болсо, Хорок өрөөнүндө күн бүркөлүп жаан себелейт. Ал эми Баткен менен чектешкен Ходжент шаарында булуттар таркап күн ачык болот. Абанын температурасы Хорокко караганда жылуу болот. Кыргызстанда да жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эрте менен Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен областтарынын айрым жерлеринде туман түшүшү күтүлөт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда тайгак болот. Сыдырым жел жүрөт. Бирок күн ачылганы менен жылуу кийиниңиз, себеби абанын температурасы тез-тез өзгөрүп турат. 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.